Имансыз окуу бул жарга такайт. Имансыз өнүгүү, имансыз маданият бул жарга чейин гана алып бара турган маданият, акыры көрүү болот, караңгы болот, уратып түшүрүп коет адамды. Ошон үчүн имандын көлөкөсүндө, имандын алкагында биз бала чакабызды ошого жетиштиришибиз керек. Арабтарда жакшы макал бар, бул кыргызда деле бар. Фақиду шайла юътихи, өзүндө жок бирөөгө эмнени берет дейт. Казанда болсо анан чөмүчкө чыгат экен да. Аны үчүн өзүбүз илим билимге ыкташ керек. Адамдар билбейт. Адамдар муну билбей атат. Бир туугандар, жашоодогу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштап кеткен эң аздектүү, кадырбактуу сүннөт кайсы билесизби? Ала тоодой бийик, убакытты кадырлоо. Убакытты туура жумшап колдонуу бул эң чоң сүннөт болот. Сиз башка сүннөттөрдү аткарып отуруп, убактыңызга көңүл бурбасаңыз, билиңиз эң чоң сүннөттөн куружалак, эң чоң жакшылыктан куружалак калгансыз. А муну бүгүнкү күндө тилек каршы мусулмандарга караганда, мусулман эмес, капыр, кайыр диндер тайм менеджмент жана башка деп өтө көп маани берип атышат. Өтө көп маани берип атышат, ошон үчүн ийгиликке жетишип атат. Куранда Кудайдын уадасы бар: "Ва лейса лил инсан илля ма саа". Бул жалпы капырына дагы, мусулманына дагы, ибадат кылган жакшы адамга, мындай терс жолдо жүргөн адамга да бирдей тиешелүү эреже бул. "Ва лейса лил инсан илля ма саа". Адам өзү бул жашоодо эмнени эксе, ошонун үзүрүн көрөт. Жаз жарыш, күз күрөш. Жазда эмнени эксеңиз, Кудайым кыпындай да эч бир адамга зулумдук кылбайт. Бул ошол жазда эмнени эксе, күзүндө ошону алат. Түшүнүктүүбү бир туугандар?